Assalamu алейкум, касиеттүү Кыргызстандын эли. Бүгүн дагы сиздерге кайрылууга мажбур болуп жаткан жагдайлар бар. Канча күндөн бери Кыргызстанда тынчтык жок, айрыкча биздин Бишкек шаарыбызда. Көрүп атасыздар, бийлик талашуубу, кабинет талашуубу, стол талашуу дейбизби, кызмат талашуу дейбизби, чегине жетип баратат. Ар бир тарап өзүнө туурамын деп кыйкырып аткандар болуп атат. Кандайдыр бир фейктер пайда болуп, бүтүн Кыргызстанды жеке Адахан Мадумаровду бул тарапта экен, ал тарапта экен деген маалыматтарды байма-бай таратышып аткан азаматтар чыгып атат. Менин оозумдан сөз чыкмайынча, мен пикиримди билдирмейинче, касиеттүү Кыргызстандын калкы эч бир тарабына ишенбеңиздер. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы эч бир тарабын колдобойт, эч бир тарабына кошулбайт дагы. Себеп биз координациялык кеңеш түзгөндө айтканбыз, бардыгы кыймыл аракеттер мыйзамдын талаасында, конституциянын талаасында болсун деп. Биздин талабыбыз ошол бойдон кыйшайыпсыз калууда. Ошол координациялык кеңешке кирген кээ бир саясий партиялар дагы жеке кандайдыр бир өздөрүнүн саясатын жүргүзүп баштагандыктан мен сиздерге ачык айтып коеюн. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы эч кандай митингдерди уюштурууга, же элди көтөрүүгө, элди чыгарууга, же кайсы бир тарапка альтернативалык жүрүштөрдү жасоого чакырган эмес, чакырбайт дагы. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын позициясы так, ачык, ал белгилүү. Бул мамлекеттин бүтүндүгү, элибиздин тынчтыгы жана достукка күлкү, душманга таба болбогон бир мамлекетти куруу. Ар кимиз ар тараптан митингдерди уюштурабыз, демонстрацияга чыгабыз деп атат. Дагы бир жолу айтабыз. Биримдикке чакырабыз биз. Биз ынтымакка чакырабыз. Азыркы күчүндө турган жогорку кеңеш бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Бирок легитимдүү орган катарында тез аранын ичинде жыйналып, легитимдүү премьер-министрди дайындашы керек. Биз мыйзамдуулук үчүн күрөшүп келгенбиз. Бирөөлөргө жаман көрүнсөк дагы пикирибизди так, ачык дагана билдиребиз. Мыйзамдуу гана шайланууну таанышыбыз керек. Биз тааныганыбыз бир тең, биздин өнөктөштөр, чет өлкөлөр дагы таанышы керек. Мыйзамсыз кандайдыр бир күчтөр менен келип, бийликке олтуруп алам деген инсандардын жаңылыштыгын биз соңку тарыхтарда көп жолу көрдүк. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы бийлик талашууда, кабинет талашууда, кызмат талашууда эч бир тарабында эмес. Биз андай жолдон алыспыз. Буюрса жараткан маңдайга жазган болсо, калың калктын, касиеттүү элибиздин колдоосуна ээ болуп келген, мыйзамдуу, нукура элдин ишеними менен келген гана бийлик орду боюнча бизде тынчтык болбойт деп терең ишенебиз. Тескерисинче тезирээк расмий бийликти дайындап, шайлоого даярдануу керек. Кечээ кайрылдым, айттым, кылычын алып кыш келатат. Кырдаал өтө курч, заман оор болуп кетет. Мына ушул нерселердин баарын жүгүн алуубуз керек. Биз бийлик талашуу үчүн келген жокпуз. Биз бийликти бирөөсүн кетирип экинчисин коюу үчүн келген жокпуз. Биз Кыргызстанда мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү, карапайым калкка көңүл бурган элдик бийлик болсун деген талапты койгонбуз. Жанагы аянтка чыкканда бир талап коюлган. Эмне деген? Мыйзамсыз өткөн шайлоолордун жыйынтыгын тааныбайбыз деп. Ага жетиштик. Борбордук шайлоо комиссиясы жыйынтыктарын жокко чыгарды. Эмнеге момунда будуң чаң болуп, чаң тополоң чыгып кетти? Эмне кереги бар деп ушундай нерселердин? Бул түшүнүксүз. Ошондуктан сиздер так дагана билип коюшуңуздар керек. Биздин позициябыз калыстык, ыймандуулук, мыйзамдуулук, конституциянын талаасында. Ар кандай күчтөргө кайрылам мен. Кызуугандуулукка алдырбаңыздар, келиңиздер, олтуралы, жогорку кеңештин жыйынын баштайлы, өкмөттү кураңыздар, кимиңиздер барабыз десеңиздер, ачык шайлоодон өтүңүздөр дагы, жогорку кеңеш кимди колдоп берген болсо, ошонуңар келип өкмөткө отургула. Ишти башташыбыз керек, тынчтыкты калыбына келтиришибиз керек, элибиздин амандыгын, жерибиздин бүтүндүгүн ойлошубуз керек. Мен ишенгим келет. Эстүү элибиз бар. Туруктуу саясий партиялардын жетекчилери мына ошол калктын тагдырын ар кандай калчоолорго салбай эсибизге келели. Аманчылыкта жолугушканды насип кылсын.